Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда кеп кылгандай эле мына ушул сактыкта кордук жок деп элибиз айтат. Андыктан сак болуңуздар деп дагы бир жолу чакыралы. Эми биз мына ушул жолдо жүрүү эрежелери, анда автоунааны колдонуу эрежелери жана мындагы баягы эреже бузуулар тууралуу кеп кылалы деп атабыз. Бул тармакта өтө сонун бир иштер жүрүп, жакшы бир жумуштар ишке ашып атат. Ошол тууралуу кененирээк сөз кылалы кесиптеш. Студияда мейманда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Айтекул уулу Байгазы мырза мейманда. Саламатсызбы? Кутмандагыңыз менен. Рахмат. Келиңиз, эми биз дароо эле ушул автоураган станционардык комплекси деп атабыз. Ушул тууралуу кеп калат. Биринчи түшүнүк бересизби? Жалпы көрүүчүлөр балким автоураган боюнча маалыматы жоктур. Рахмат. Бүгүнкү күндө билесиздер, автоураган аталышындагы жол кыймылынын эрежелерин бузууда фото-видеого көчүргөн стационардык комплекс иштеп жатат. 2022 жылдын ушул жылдын 25 апрелден тартып ишке кирди. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын аймагында иш алып барып жатат. Бул комплекс негизинен жолдогу жол эрежелеринин баардык түрлөрүн жана издеп табуу иш-чараларын көзөмөлгө алган тутум болуп эсептелинет. Бул комплекс кайгуу кызматынын кызматтык унааларынын үстүнө орнотулуп, 2,5 сферадан турат. Ар бир сферада панорама негизиндеги камералар орнотулган. Комплекстин ортосунда радар орнотулган. Дагы бул радар ошол авто урагандын айланасындагы чөйрөнү 360 градуска чейин тартып, фото-видео байкоо жүргүзүп турат. Бул көчүрүлгөн бардык фото-видео байкоолор ошол кызматтык унаанын ичинде отурган кызматкерлер иштеп жаткан экранга автоматтык түрдө түшөт. Ошонун негизинде жол эреже бузуулары фактылары жеринен автоматтык түрдө аныкталып атат. Бүгүнкү күндө мына Ички иштер министрлигинин буйругунун негизинде атайын бул комплекс өлкөнүн түштүк регионунда да бүгүнкү күндө 3-4 күндөн бери иш алып барып атат. Ошол эле Токтогулдан тартып Жалал Абад, Ош шаарында, Ош облусунда, ошол эле учурда мына жыл башынан тартып көрсөткүчтөрү дагы жакшы натыйжаларды берип атат. Мына статистика менен айта турган болсок, мына ушул автоураган комплекс аркылуу аныкталган 4231 жол кыймылына тиешелүү болгон тартип бузуулар аныкталды. Ошонун негизинде 2578 автоунаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулуп атат. Ошондой эле бул аныкталган укук бузууларга, тартип бузуулардын негизинде бүгүнкү күндө 37 миллион 238 миң 800 сом мамлекеттик бюджетке өндүрүлүп атат. Бул аппараттык комплекс мына 25 апрелден тартып 28 ноябрга чейинки бул жыйынтыгы болуп атат. Бүгүнкү күндө абдан жакшы натыйжа берип атат десек болот. Ошол эле учурда мына мунун өзүндө аткарган функциялары да бар. Мисалы, ошол эле өз убагында төлөбөгөн коопсуз шаар долбоорунун аркасында аныкталган жол эреже бузууларга келген айыппулдарды, өз убагында төлөнбөгөн айыппулдарды аныктоо боюнча, атайын издөөдө жүргөн автоунааларды аныктоо боюнча, автоунаалардын мамлекеттик номурлары көрүнбөй калган, же атайын чаптап алган айыппулдардан качып, же чоң кырсыкка учурап жарыктан чыгып калган автоунааларды аныктоо боюнча өзүнүн натыйжалууларын берип атат десек болот. Ошондой эле сот аткаруучулардан келген маалыматтар боюнча, жарандардан келген кайрылуулар боюнча, ошол эле жол транспорт кырсыгы катталган жерден качып кеткен автоунааларды издеп табуу боюнча, андан сырткары кылмыш катталып, кылмыштан кийинки процесстеги автоунааларды издеп табуу боюнча да өзүнүн бүгүнкү күндө жыйынтыктарын берип келип атат. Эми ошол фото-видеого түшүп калган баягы эреже бузулган учурда кайсыл эң жогорку чектеги жаза болот? Жаза кандай тартышат? Сиздердин баягы аларга көргөн чараңыздардын эң жогорку жазасы кайсыл болот? Бул жерде аппараттык комплекси негизги функциясы автоунааны убактылуу токтотуучу айып короо жайына
токтотулат. Андан кийинки процесс жарандардын жазган арыздын негизинде кармалган автоунаалар болот. Андан ары сотко өтөт, сизге жөнөтүлөт дегенде сыяктуу. Андан сырткары эме ошол эле кызмат учурунда аныкталган башка беренелер да бар. Ошол эле тиешелүү айдоочулук күбөлүгү жоктор, мамлекеттик номерун жасалма номерге алмаштырып айдагандар аныкталып атат. Бул көрсөткүчтөрдүн эң көбү бүгүнкү күндө байкалып атат. Бул временный прекращение деп коет. Авто мисалы, маселен, сиз мага автоунааңызды саттыңыз келишимдин негизинде. Бирок расмий түрдө автоунаанын ээси сиз болуп калдыңыз. Мен канчалык бүгүнкү күндө жол эрежесин бузсам, менин жасаган бузууларым үчүн айыппул сиздин дарегиңизге келип атат. Маселен, анткени мурда мага келишимдин негизинде гана сатып болгонсуз. Ошонун негизиндеги анан сиз автоунааны мени издеп таба албайсыз дагы, автоунааны убактылуу өзүңүздүн намыңыздан алып саласыз. Убактылуу токтотуп саласыз. Ошонун негизинде жарандардан абдан көп кайрылуулар келип түшүп, эң көп аныкталган эреже бузуулар мына ушул тармагында болуп атат. Бүгүнкү күндө жарандар тарабынан дагы жакшы ыраазычылыктар абдан көп ушул багытта. Жерлерде дагы, Жалал Абадта дагы, Ошто да айтып атышат. Бүгүнкү күндө кызматкерлер жакшы иш алып барып атат деген. Автоураган стационардык комплекси Кыргызстанды камтыйбы? Жок, бүгүнкү күндө болгон экөө. Бүгүнкү күндө бирөөсү Бишкекте, азыр бирөөсү атайын иш сапары менен Түштүк аймагында иш алып барып атат. Кыргызстанды камтуу үчүн аракеттер барбы негизи, же болбосо ошентип баягы көчмө сыяктуу кылып ар бир област? Мунун баардыгы каражат эсебинен планда бардыр Ички иштер министрлиги тарабынан. Ошондой болсо дагы, бир ошол комплекстин экөө болсо дагы Кыргызстан үчүн абдан натыйжалуу иштерди аткарып атканы кубандырбай койбойт. Кырсыктан тышкары бололу. Ооба. Сизге ийгилик каалайлы, рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Айтыкул уулу Байгазы бизде конокто болду. Көрсөтүүбүздү улантабыз.